Саламатсыздарбы? Менин суроом мындай да. Ушу тилекке каршы мигранттарды чет өлкөгө жөнөтүп атабыз. Жана черный списокко түшүп калды деп бияктан коллегам суроо берип атат. Ушу черный списокко түшпөш үчүн деги эле негизи мигранттар бир жака кетип атканда, ошол эле Россияга болобу же башка жерге кетип атканда, ушул каерден кандай нерселерди, кандай катачылыктарды кетирбесе, кандай маалда ошо черный списокко түшпөй калат? Ушул суроолорго жооп барбы? Же мисалы мен мигрант болуп кетейин десем азыр Россияга. Мени бирөө ошол нерселерди айтып бере алабы мага? Же сайт барбы, же бир нерсе барбы ушул сыяктуу? Так жооп болуш үчүн биздин консулдук департаменттин жетекчиси сиз Алмаз мырза, сиз жооп берип коесузбу? Саламатсыздарбы? Бул маалымат жумушту биздин элчиликтер жана Тышкы иштер министрлик ар дайым жумушту жүргүзөт. Ар бир элчиликтин өзүнүн сайты бар. Өзгөчө Орус Федерациясында элчилик жана биздин башка консулдуктар иштейт. Ошо негизинде WhatsApp группа, Telegram группаларда ошо маалыматты таратылат. Кара тизмеге кандай кирбеш керек үчүн. Бирок эми өзүңүз деле билесиздер, биздин жарандардын саны аябай көп, аякта миллионго көп. Анан ошо кара тизмеге көп мамлекеттик органдар Россиянын укугу бар киргизгенгечи, кандайдыр бир эрежесин бузса, 2ден ашып калса, ошо кара тизмеге кирип калышы мүмкүн. Бул мындай, силердин оюңар боюнча ушул конкреттүү жооппу мага? Мен Россияга баргым келип атат азырчы. Кетейин деп атам Россияга. Конкреттүү жооп бердиңизби сиз мага? Элчилик бар дейсиңер, эми Эдил Жолдубаевич, неметпейли дейм. Мен просто эл менен тыгыз иштесем да. Мен мындан 4 жыл болду эл менен тыгыз. Мен силерге айта алам элчилиңер кандай иштейт экенчи. Могул жерден WhatsApp'тан көрсөтүп берем. Ар бир жалобасын көрсөтүп берем. Кандай мамиле кылат экенин көрсөтүп берем мен. Бүт бар мендечи. Анан ушинтип айтса эле анан кийин айтасыңар азыр кайра неме деп. Сиз мага конкретно ответ бериңизчи. Мен мына азыр эртең Россияга кетем. Каерден биле алам мен эмне нарушение кылгандан кийин? Жана телефондордун төлөө болгондугунан бери черный спискке киргизет экен да. Эдил Жолдубаевич айткандай сайт бар, мигрант деген KG деген. Ошол жерде маалымат түзүк жазылган. Аны сиз айтып атпайсызбы, сизде наразычылык эмелер бар депчи. Ошону сиз бизге түздөн түз бериңиз. Ар бир арызды биз иштеп карап чыгабыз. Азыр ушул сурооңузга жооп берип коечу. Мен кечириңиз, мен берип келгем да. Адахан Кимсанбаевич айткандай, мен муну депутат болгучак деле берип келгем бул суроону. Же азыр кийинки суроо меники жана немелер агентстволор боюнча трудоустройство за границей дегенчи, жанагы көбүнчөсү аферисттер боюнча 99% аферист ошолордунчу. Бир съемка эмес, 5 съемка болгон ал жөнүндөгүчү. Канча адам ошол жерде алдаган адамдардын канчасы азыр мындай отурду точно? Барбы? Камалдыбы? Камалды. Ерлан Жыраевич, мен биринчи суроодон баштайм, уруксат берсеңиз. Жанагы айтпадыңызбы, чет өлкөгө чыгып атканда жарандар кандай маалымат алса болот депчи. Биздин ошол борбор бар, өзүңүз айткандай. Ошол борбордо 1899 кыска номери бар. Мындан тышкары жанагы WhatsApp номери бар. Себеп дегенде өзүңүз айткандай, ошол борборго кайрылат көбүнчө кетип аткан жарандарчы. Албетте ошол жерде бизде кызматкерлер отурат. Бүт бар кызматкер ошол келип аткан жарандарга эмнени алыш керек, эмнени албаш керек, ошол черный списокко эмне үчүн түшүп калат, бүт бардык жагдайларды түшүндүрүп берет. Мен жана центрга чыгып атам. Кийинки суроомо жооп берип коесузбу? Неме агентстволор боюнча канча адам, ошол адамдарды алдан канча адам азыркы маалда там последствиенби же отургуздуңарбы? 3 жылдан 7 жылга чейин деп атасыңар? Урматтуу Элрон Калчурович, 2021 жыйынтык боюнча ушу мыйзамсыз миграция боюнча алкагында алдамчылык факттары менен 43 кылмыш иши козголгон. Ал эми азыркы мезгилде бул жылдын ичинен 11 кылмыш иши козголгон. Ошонун ичинен 7 кылмыш иши сотко кеткен. Азыркы кезде арасынан кармалып отургандар бар. Бул башка мамлекетке, Молдова мамлекетинен барып, андан нары деген Европага жөнөтөм деп алдарды алдап кеткен аялды алып келип бул жака арызын алып, каттап, ал кишини камакка алганбыз. Боюнча кылмыш иши азыр 28 кылмыш иш боюнча 16 миллион сом ущерб кетирген боюнча кылмыш иши азыр кезде тергөө амалдары жүрүп жатат. Рахмат. Мен неге бул суроону берип атам силерге? Анткени
Могу агентство трудоустройства деген Кыргызстанда вообще мына азыр могу жерден чыга алсыз. Азыр могу Вагненко чүйдөн эле мен силерге 5 агентство трудоустройства таап берем да. Эң кызыгы булар пандемия маалында иштеген. Границалардын баары жабык. Бизде агентство трудоустройства за границей иштеп атат. Лицензиясын кантип аласыңар? Ошол мисалы мен азыр бир агентствого жалоба кылсам, лицензиясын кантип ала аласыңар? Ооба, лицензиясы эгерде сиз ошондой арыз түшсө, бизде комиссия бар, межведомственный комиссия, ошол лицензия берүү боюнча карайбыз. Ал частный агентстволордучу. Эгерде тартип бузуулар болуп, ошол факт аныкталса, лицензиясын алып салабыз. Комиссия жылына бир жолу февралда болот. Жылына бир жолу эмес, квартал сайын болуп турат. Азыр квартал сайын болуп калган. Мен расследование кылганда жылына бир жолу деген да просто. Квартал сайын деген 3 айда бир болобу? Эгерде заявкалар көп түшүп калса, биз внеочередной эле кылсак болот экен. Канча заявка түшүш керек? Кандай дейсиз? Канча заявка түшүш керек внеочередной кылыш үчүн? ГКМ менен согласованиясы бүткөндөн кийин. Жокса канча заявка? 3пү, 4пү, 5пү? Бири, экөө, үчөө, без разницы да. Мисалга алып келели да. Не бир агентствого бир эле адам алданып калды. Ал 3 ай күтүш керекпи? Ал 3 айдын ичинде ал канча адам ал агентствого алданат дагы? Жок, анда бизде ошол жанагы частный агентстволорго лицензия берилип атканда биз депозит счетко акча түшөт да, тиги өздөрүнө баягы кандай айтсам. Силер айткан нерсеңер эмнеге практикага келгенде иштебейт? Бул жерден укмуш айтасыңар да практикага келгенде иштебейт. Киргиле Нисахар долбоорунан көргүлө агентство трудоустройства за границей деген. Баргам мен жана сиз айтып аткан жерге, жана лицензия берген жерге чейин баргам. Бир жылда бир жолу чогулабыз дешти. Ошондо эгер Кудайым буйрса, эгер жакшы болсо анда лицензиясын алабыз дейт. Эгер болбосо албайбыз дейт. 3 адам менен баргам мен аяка. Кеп ушунда болуп атат да, мен эч ким менен биякта мындай урушкум да келбейт, талашкым да келбейт да, мен өнүккүм келет. Мен ушул кыргыз элим алданбасын калайм да. Кыргызды кыргыз эле алдап жүрөт. Агентство трудоустройства жанагы тигил пирамида болуп кеткенбиз бүт элечи. Азыр 5 мүнөт. Анан кийин ушу айтайын деген келгиле отуралы. Сиздин атыңыз ким эле? Нурдөлөт Сатыбекович, келгиле отуралы. Конструктивно могуларды алмаштыралы. Бир кварталда бир жол деген болбойт. Алдандыбы адам? Болду, лицензиясын алыш керек. Силер бир квартал бир жыл деп жүргүчөк ал адамдар деген 100 000 деген адамдарды алдап кетип атат. Ошол себептен мындай иш жүзүндө көрсөтөлү да. Бияка келип айтканда эле сиз бана башка нерсени айтып берип атасыз. Биякта айткан бир жылда бир жолу февралда чогулат комиссия дейт. Оюнчук көрөт элдердичи. Колчорович, кечиресиз. Жана мен кварталда деген ал жанагы лицензия алып тигип, бул факты менен эметсе биз любой убакта факты менен баргам мен. Внеочередной чогула беребиз. Анан жанагы жарандардын укугу коргонуу боюнча биз ишти токтотпойбуз, до конца алып барабыз да. Факты менен баргам. Азыр ушул сүйлөшкөнүбүздөн кийин, сиз менен сүйлөшкөндөн кийин, ушул жерден кийин, азыр мунун баары интернетке тарайт дагы, менин телефон кайра жарылып жатып калат. Хорошо. 100 000 деген киши мага кайра келип туруп айта баштайт. Мен да бияктан алданган пирамидадан көтөрсөң ошондой, биякты көтөрсөң ошондой. Жалаң ушуга көмүлүп калганбыз да. Эмне себептен? Мен сизге азыр ойлонуп көрсөңөр, жок, азыр ушул суроомго жооп берсең, эмне себептен ошондой болуп атат? Улан Кокулбаевич, сизге мен бизден сунушта жалпы ушул министрлер кабинети жана жогорку кеңештин ушул эмгек миграцияга лицензиялоону принцибин өзгөртүшүбүз керек. Негизги принцип ошол эмгек мигрант, ошол изденип жүргөн жана каалоочу кандидат бир тыйын акча бирөөгө ортомчуга төлөбөшү керек. Мисалы бул принцип азыр Улуу Британияга жөнөтүлүп аткан фирма жүргүзүлүп атат. Бир тыйын бөлөбөшү керек, ал жанагы интервьюсун өткөндөн кийин, анан чакырууну алгандан кийин, ал өзү билетин алат, өзү виза үчүн төлөйт, өзү кезекке туруп, потому что ал эркин жаран катары. Биз какой-то бир мал же кулдарды саткан жерибиз жок. Ал жеке жаран өзү каалап, өзү төлөп, өзү биз болсо жардам берип атабыз. Ошол принципти киргизип, ошонтип ишти жүргүзүп атсак, Эрлан Кокулбекович, ортомчулдар
бир канча бир жерден бирөө $2000 алыптыр, бирөө $1000 алыптыр, бирөө $500 алыптыр. Бир канча Instagram аккаунттар биз Улуу Британияга жүргүзүп атабыз. Бекер нерсени Билем. ачык турган эшикти ошоко, значит, билеттерди $2-3 саткан шылуундар чыгып атат. Эдил Жолдубаевич, кечирим сурайм. Анда сизге встречный неме да, предложение. Келгиле бир конструктивдүү айтып атпайм, ынтымакка келелиби? Эртең чыгалы. Могул жерде бүт агентстволорду басып өтөбүз. Туура эмес агентстволорду ошол жерден эле чыгат. Лицензияларын алалы. Комиссия түзөлү да иштейли. Анткени мындай да, бул жерде мына мурунку депутаттар жакшы билет. Сиз күрөшүп жүргөн бул жанагы блогер катары, азыр депутат катары күрөшүп жүргөн. Биздин көбүнчө мыйзамдар ошол жеке менчик үчүн болуп калган. Лицензиясын оңой менен ала албайт азыркы учурда мамлекет. Эмнеге ала албайт? Анткени ошол мамлекет заинтересован болуп атпайбы ошолордун лицензиясы бар болгонго. Сиз туура сунуш бердиңиз. Ошон үчүн ала албайт. Биз Мен жумушчу буну топ практика түрүндө түзөбүз. билем. Эрлан мырза, жумушчу топ түзүп, ошол лицензиялоо жана эмгек миграциясы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү, өтө принципиалдуу түрдөгү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө биз даярбыз. Эдил Жолдобаевич, менин практикамдачы мен иштеп келдим да. Менин практикамдачы мыйзамдар так жана туура жазылган да. 90% меники ошондой да. Келгенде эле адамдардын фактары менен иштеп калат. Мына могул жерден азыр мага жакшы жооп берди да. Оказывается, кварталда бир жолу чогулат экен. А мен ошол кабинетке барып сүйлөшкөндө ошол киши менен, чогулткан киши менен, ал айткан, мен билбейм, бир жылда бир жолу чогулабыз дейт. Көргүлө, видеосу бар. Понимаете, бизде бар закондар, мыйзамдар. Туура жазылган. Иштебейт. Тилекке каршы иштебейт. Эмне себептен иштебейт? Анткени кабинетке барсаң бир адам отурат да. Ал айтат, бир жылда бир жолу чогулабыз дейт. Анан айтам мен, сурайсың анан, заявлениялар кандай болуп атат десе, эми бир жылда бир жолу деп коет да. Человеческий фактор, патриоттук сезим жок биздин немедечи. Иштеген адамдарда, госорганда иштеген адамдар. Человеческий фактор булчу. Иштегилер келбейт. Кышында чыкпайм дейт бирөө кабинеттенчи. Күн суук дейт, мен чыкпайм азыр кабинетимен дейт. Жайында кылалы рейтти дейт да бирөөчү. Мырза, биз экөөбүз Кечирим сурайм, мен кичине неметип Биз кеттим, экөөбүз теманы келдик. калдырдым. Биз экөөбүз келдик. Бул жерде да жаңы депутаттар келди. Жаңы мамлекет башчы. Бунун баардыгын чогуу өзгөртөбүз. Буюрса. Эрлан Кулчурович. Ошону айтып атпаймынбы? Келгиле эртең. Бүгүн эмес. Бүгүн эмес, хорошо. Бүгүн эмес болуп, эртең баштайлы. Эрлан Кулчурович, сиз айткан маалыматыңызды биз жазып коебуз. Кетет тиешелүү ведомство менен. Азыр Эдил Жолдубаевич уже айтып койду. Сиз тиешелүү компетенттүү орган менен орун басары биякта отурат. Чогуу иштесеңер болот, аягына чейин бүтүрүп. Эгер ушундай далилдер бар болсо, анда ушул негизде менимче баа берип койсо болот.